башка мазхабтагы болгон алымдардан илим алганга болбойбу? Антейин десек, 40 хадистин автору имам Навави деле имам Шафи мазхабында болгон экен го. Ушуну түшүндүрүп берсеңиз. Бизде устаздар, мугалимдер ушинтип айтышат: башка мазхаб ээлеринен илим алынбайт. Эми мындай сөздү ким айтып атканын билбейм, бирок да менимче динди үйрөнгөн, динди түшүнгөн адам мындай нерсени айтпаш керек эле. Бул илимдүүнүн сөзү эмес, бул илим албаган, илимдин кабары жок адамдын сөзү да. Ислам дининде бардык алымдардын даражасы, алардын сый урматы сакталат. Башка мазхабтарда чыкканда эле көптөгөн алымдар бар, күчтүү алымдар бар. Анан өзү суроочу берип аткандай эле, мына 40 хадисте эле ошо бардык дүйнө жүзүндө окулат бул хадистер. Ошол китепти жазган, мындайча айтканда, хадистерди топтогон киши Навави рахимахуллах, анын китебин бүт эле окуп атышпайбы, же болбосо Нававинин ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери жыйналган Сахихи Муслим деген китеп бар. Ошого берген түшүндүрмөсү, шарх бар. Аны бардык жерде эле пайдаланышат адамдар. Анан ошондуктан ислам дининде башка мазхабтагы алымдардын сабагынан, китептеринен пайдаланбайт деген эч бир нерсе жок. Муну жахил, билбеген адамдар эле чыгарып албаса, исламда антип тыйбайт, исламда бөлүнгөнгө чакырбайт. Ислам бөлүнүүнүн дини эмес. Сиздер түшүнүп албаңыздар, бул башка мазхаб десе эле бул башка дин экен же башка бузуку нерсе экен де. Жок. Бул мазхаб деген эле бул мектеп, мындайча айтканда. Бир кандайдыр бир мектеп ошонун эрежесинде динди, таалимди үйрөнгөн нерсени мазхаб деп коет, жолдо эле. Ошо баары тең эле Куран сүннөттү үйрөтөт. Баары тең эле Куранга чакырат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чакырат. Болгону кээ бир үйрөтүү, ыкмалары, жол жоболору, эрежелери башка болгону менен натыйжасы бир эле чыгат. Ошону мазхаб деп коет. Бул эч качан бөлүнүүгө, жарылууга жол бербеген нерсе. Балким ошо ислам дининде белгилүү 4 мазхаб бар да. Мисалы имам Азам Абу Ханифанын мазхабы, имам Шафи, имам Малик, имам Ахмад ибн Хамбалдын мазхабтары. Булар эч качан биз өзүбүзчө мазхаб болобуз, биздин жолубуз ээрчик эле, ким биздин жолубуздан башка жерде жолду ээрчиген болсо адашат деп эч ким айткан эмес. Алар алым, кадимкиде алым катары эле сабактарын берип, элге таалим үйрөтүп кете беришкен. Керек болсо алар азыркы замандагыдай мазхаб болуп курулуп калган нерсени да көргөн эмес алар. Көрбөй да өчкөн мындай нерсени. Бул качан бөлүнүп жарылуу ушундай жаман адат пайда болуштурган, бул Ибн Кайым деген чоң алым айткандай, бул 4-кылымда, Хижринин 4-жылында ушундай бузуку жаман түшүнүктөр башталган да. Бөлүнүп жарынбай. Ага чейин андай нерсе болгон эмес. Ошондуктан биз ар бир исламга кызмат көрсөткөн алымдын китептеринен, сабактарынан пайдаланабыз. Ахли суннанын ичиндеги ишеничтүү алымдардын бардыгынан пайдаланабыз. Баардыгын өзүнүн урматына коебуз. Биз Куран сүннөттү карманабыз. Алымдардын, ошо мазхабтагы адамдардын сөздөрүнөн пайдаланабыз, аларды урматтайбыз, сыйлайбыз. Эгерде кандайдыр бир маселелерде алардын кээ бир сөздөрү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө же Куранга каршы келе турган болсо, аны биз сый урмат менен таштап, туура болгон Куран сүннөттү карманып кете беребиз. Ошол алымдар өздөрү ушул нерсеге осуят кылган. Сөздөрдүн мааниси ушу бир маанини билдирет. Эгерде биздин айткандарыбыз ушу Куранга каршы же сүннөткө каршы келген болсо, анда Куран сүннөттү кармангыла деп айтып кетишкен да баары тең эле. Биз ошол осуятты аткарып, аларды сыйлайбыз, урматтайбыз. Анан ал имамдарды мен аларды мазхабын ээрчип атам деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын деңгээлинен өйдө коюп, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга карама каршы койгон болбойт. Мисалы кээ бир адамдар бар, бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү бар экенсе, жок биздин мазхабта мындай депчи. Балким туура болушу ыктымал, балки туура эмес болушу ыктымал. Анан ошентип карама каршылык көрсөткөндөр бул туура эмес так. Биздин динибизде Куранда болобу, сүннөттө дагы Куранды ээрчик эле, сүннөттү ээрчик эле деп келген. Бир алымды ээрчип алла деп келген эмес. Алымдардан пайдалангыла, алардан сурагыла, илим алгыла деп келген. Бирок да аларды эч качан пайгамбарыбыздын деңгээлине жеткирип, пайгамбарды ээрчигендей аларды ээрчип алгыла деп келген эмес. Ошондуктан алымды сыйлоо, урматтоо башка нерсе. Жана аны бардык нерседе пайгамбардын деңгээлине жеткирип алып ээрчүү бул башка нерсе да. Андай нерсе болбойт шариятта, тыюу салынат. Биз Куранды ээрчийбиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бардык нерседе ээрчийбиз. Ошол алымдар дагы бизге сабак үйрөткөндө, бир маселени үйрөткөндө, мына бул мунун далили Курандан, мунун далили сүннөттөн, мен пайгамбарыбыздын сөзүнөн алып атам деп бизге үйрөткөн да.
көрдүңүзбү, алар ошол негизги өзөк болгон Куран сүннөткө кайтканга бизди үйрөтүшкөн. Ошол жактан алгыла, ушул жерден таалим алгыла, ушу менен айтып аткан сөзүңөрдү далилдегиле деп ошентип үйрөтүп кеткен. Анан биз мына алхамдулилла ошолордун жолдонго чакырабыз. Баардык алымдар ошого чакырыш керек. Анан жанагындай сөздөр такыр туура эмес, бөлүнүп жарынууга алып келген. Башка мазхабта экен, анан мындай экен, тигиндей экен, андан окуган болбойт деп. Адам баласынын ал нерсесине өңүнө дагы, түзүнө дагы, келбетине каралбайт. Же болбосо мазхабы мындай экен деп. Адам баласы ошо эмнеден айтып атат? Сүйлөп аткан сөзү далилдүүбү, Курандан айтып атабы, сүннөттөн айтып атабы? Ошого эң негизи каршы келген жокмун. Анан ошого жараша таразаланыш керек. Анан шарият көрсөтүлбөгөн эрежелер менен, шариатта көрсөтүлбөгөн эрежелерди карманып алып, ошо менен элди сындаган болсо, же алымдарды сындаган болсо, анда ал такыр туура эмес. Аллах субхана таала ар кандай бузуку, жаман ойлордон жана бөлүнүп жарылуудан баардык мусулмандарды сактасын.